Сығылба, ойлонбо, депресске түшпө, стресске түшпө, өзүңдү өзүң кыйнава бул кыска жашоодо мекендешим. Эгерде көп ойлонуп, көп сыгылып жаткан болсоң, ар кандай арам ойлор сени кыйнап жаткан болсо, имам Шафи рахматуллах алей бул адамдын, бул кишинин, аалымыбыздын, атабыздын бул эки сөзүн эсте. Биринчиси, мага келе турган нерсе мага келет, келбей турган нерсе келбейт. Экинчиси, чындап бизди башыбызга, пешенебизге, тагдырыбызга жазылган, келе турганы келет, келбей турганы биз үчүн эмес. Өкүнбө, кайгырба, сыгылба, өзүңдү өзүң жебе. Проблемалар көбөйгөн учурда я Аллах дегин, түшкү маселелер, карыздар көбөйгөн учурда я Аллах дегин, эшиктер бардыгы жабылып ачылган, эшик табылбай калган учурда я Аллах дегин, бардык адамдардын, туугандарыңдын, досторуңдун эшиктери бетиңе, аппак жүзүңө, нур жүзүңө дап-дап жабылган учурда я Аллах дегин. Аллахтан башка кимге барасың мекендешим? Биздеги тескери түшүнүк, бардык тууган жакындарыбызды ишке салып, эң аягында Раббым өзүң чечип бер дейбиз да. Жок, биринчи Раббыбызга барайлы мекендештерим. Сыгылба, ойлонбо, сыгыла турган нерсенин өзү жок жашоодо.